Чек арадагы кырдаалга байланыштуу Камчыбек Ташиев Чоңалайга шашылыш жөнөп кетти. Бизге жеткен айрым маалыматтарга караганда, кыргыз-тажик чек арасындагы абал кескин курчуду. Тажик аскерлери Чоңалай тараптан кайрадан чек араны жарып өтүү аракетин жасаган. Тажикстан тараптан диверсиялык аракеттер түнү бою токтогон жок. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев шашылыш түрдө Чоңалайга Альфа атайын бөлүгүн алып учуп кетти. Маалыматты расмий каналдар аркылуу тактоо мүмкүн болгон жок. Тактоо уланууда деген билдирүү калтырды Facebook тармагынын колдонуучусу. Белгилей кетсек, Кыргыз-тажик чек арасындагы абал чыңалып жатканы тууралуу УКМКнын чек ара кызматы маалымдаган. Анда айтылгандай, бүгүн саат 3:00 Чоңалай районундагы Унжу булак аймагындагы такталбаган жерге тажик тарап контейнер орнотуп баштаган. Ошондо алар Кыргызстандын аймагына 1000 метр киришкен. Саат 6:00 тажикстандыктар орнотулган контейнерден 600 метрден ары жылышкан. Булак саясат кежи. Кыргыз-тажик чек арасында абал чыңалып турат. Ош облусунун Чоңалай районуна караштуу Унжу булак жергесинде саат 6:00 карата Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы абал оор бойдон калууда. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын коомчулук жана ЖМКлар менен байланыш бөлүмү билдирди. Белгилей кетүүчү жагдай, тажик тарап мамлекеттик чек аранын аталган жердеги такталбаган тилкесине контейнер коюшуп, андан 600 метр алыстап кетишкен. Кыргыз тарап абалды тараптардын чек ара өкүлдөрүнүн деңгээлинде чечүү үчүн чараларды көрүп жатат. Бирок Тажикстан Республикасынын чек ара өкүлдөрү телефон чалууларга жооп бербей жатат. Кыргыз Республикасынын УКМКнын чек ара кызматынын мамлекеттик чек аранын Кыргыз-тажик бөлүгүндө жайгашкан бөлүмдөрү кызматтын күчөтүлгөн тартибине өтүштү. Булак медиа центр KG.